Bu siz murun ministrlikte işteptirsiz. Жана ошол иштеп атканда ошол жерде иштегендердин бир тобу ички иштер жеги иштер партиясында экенсиз. Ошолор менен кандай отношениеңиз бар? Жокпу? Жанат Саматович, сизге суроо. Бери карасаңыз, мен биякта турам. Бери. Рахмат, Камчыбек Жолдошбаевич. Мен 2005-2007 жылдары Министерство транспорт коммуникацияда иштегем. Коммуникация тарабында иштегем. 2007 жылы ошо телекоммуникация болуп аткан иш-чараларга макул эмес болуп, өзүмдүн заявлением менен кеткем жумуштан. Ал жерде мурунку премьер-министр, андан кийинкилери жол боюнча абдан көп коррупция болот. Ошого кандай аралашкансыз? Же сизди аралаштырбай койгонбу деп сурап атам. Аралашкан эмесмин, тиешим жок жолдор боюнча. Ошол жерде жүрүп кандай аралашпайсыз? Чай ичесиңер чогуу. Эми сизге мындай суроо. Мына мурунку министр тетиги Атбаш районунда бир топ жерлерди жасабай акчам түгөнүп калды, көчмөндөр оюнуна бардым эле деп атат. Быйыл ошол жерге сизге поручение, ошол жерде бир 2 километр, бер жакта 1 километр, ошолорду берсек жасайсызбы же дагы шылтоо айтасызбы? Эске алам, өтүп колдосоңуздар. Өтөбүз, Кудай буйруса деп турсаңыз, сиз өтөрүңүз өтөбүз. Ошону жасайсызбы же жасабайсызбы? Колуңузду мындай төшүңүзгө, жүрөгүңүзгө кагынып жасайм деп айтып коюңузчу, анан калганын айталы. Жасаганга аракет кылабыз. Жок, аракет кылбай эле жасабайсыз. Эмне аракет кыласың? Ал деген эми силердин рабочий жумушуңарда. Эми мен азыр министерствого барып так айтып берем. Сиз эмтеле мындай ары бер жакка ара бөктүрүп атасыз. Министр болгондон кийин кандай болосуз анан? Ну, барып, мен азыр министерствода иштебейм да, барып ошол жердин ситуациясын билип, кандай көрүп, каражаттары кандай, эмелери кандай, анан кийин иштегенге, конечно, эми аракет кылабыз бүтүргөнгө. Тем более башталып калган жол болсо. Жанат Саматович, эми сизге мен айтайын, мен чынында колдоп берем. Ошондой эле депутаттарды колдооңго чакырам, бирок конкреттүү, чечкиндүү айтышыңыз керек да. Ушул иштер болуп атса, быйылкы жылы мондой өнүгүүнүн жылы болуп атса, элдердин баары үчүн иштеп бериш керек. Анан мен минтет элем, анан тигинтетте мурдуң менен сүйлөгөндө болбойт. Давай, ишиң ийгиликтүү болсун баатыр. Такылдап, атайын ушунун баарын кандидатураңды алып келгенден жакшылап иштеп бергиниң. Сураныс айткан депутаттардын баарын жасаш керек. Ал эл үчүн, жер үчүн жасалган неме. Чоң рахмат, көңүл бурат.